Бери Златиябыз кадырман телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу кутман таң жаңы кошулгандар бар болгон болсо, фестиваль жөнүндө кеп кылып атабыз. Биздин студиябызда болсо коногубуз бар. Карик фестивалынын куратору, режиссер, актер Азамат Шаршенов бизде конокто. Кош келиңиз. Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыздар. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы. Эң эле алгач мындай суроо. Бүгүн фестиваль туурасында сөз кылып атабыз да. Анан Карик фестивали дагы ушу балдар арасында өтүлгөн фестивалдардын катарын толуктайт. Ушул фестиваль туурасында айтып берсеңиз. Эми фестиваль туурасынан айтканда, бул баягы айтып бүткүс дастан деген сымал эле. Негизи айта кетсем, бул фестиваль тууралуу бул кичинекей өспүрүм балдардын ошо киного болгон кызыгуусу жана ошо киного болгон өзүнүн өнөрүн, талантын көрсөтүп берүү максаты да. Мисал үчүн ким 7 жаштан 17 жашка чейин балдарга сынак жарыяланат. Ошол боюнча балдар өздөрүнүн иштерин, кинолорун тапшырат. Эч кандай чектөө жок. Ар кандай жанрда документалдык болобу, мистика болобу, же драма болобу, же комедия болобу, же анимациондук бир мультфильм болобу. Бардык жумуштарын тапшырышат. Анан ошолордон мисалы 100гө жакын, былтыр 100дөн ашты го дейм. Жыл сайын ошо көбөйүп, аябай бир ушундай бир өсүп келатат да. Баягы каалоочулар анан ошонун арасынан баягы эме деп коет, лонг лист деп коет, эң мыктыларын тандап, анан алардан дагы мыктыларын тандап туруп, ошолорду фестивалга катыштырат да. Анан мындай айтып отурсак, эми башында муну түзүп чыккандар ушу Айбек Дайырбеков, анан Толкун Дайырбекова деген инсандар. Анан биринчи алгач өткөргөндө эми баягы жаш балдардын фестивали эми кандай болуп калат болду экен деген бир кандайдыр бир жеке өзүмдө бир ой болгон. Чоочулоо болгон, ойлор болгон, күмөндөр болгон да. Болбой калат болуш керек, же кандай болуп калат деген. Эми кичинекей балдар 6 жаштан 17 жашка чейин балдар кино тартмак эле деген ойлор келет. Ал эмес эми баягы чоңоюп калган эле, чоң эле биз учурунда мастер-класстарга катышып, анан ошондо бизде дагы ушундай тапшырмалар болгон, 2 мүнөттүк тасмаларды тартуу дегенчи. Анан ошондо биз кыйынчылык болуп, баягы бизде мисалы 20, 30, 40тай балдар, кыздар катышсак ошо мастер-класска, ошонун көбүндө мүмкүнчүлүк болбой тарткангачы. Анан бул кичинекей балдар такыр эле булар болбойт болуш керек деген да бир мындай ой. Чынында кандай тартачы? Чынында фестиваль болгондо мен оозду ачырды да. Кадимкидей мисалы өзгөчө мультфильмдерди тартканда, ошо анимациондук ошо тасмаларды тартканда ошолордун иштери оозду ачырды да. Анткени чоңдор деп айтпайын, эми керек болсо ошол кезекте профессионалдар да тарткан эмес да, ошол жылдарычы. Ушундай бир анан жөн эле анимациондук дейин десем, мындай жөн эле мындай бир кыймылдатып бир нерсе кылып тартып койду дейин десең, андай да эмес да. Кадимкидей кинонун өзүнүн багыттары бар да. Өзүнүн линиясы болот, драматургиясы болот. Ошонун баардыгын тең камтыган жакшынакай иштери көрсөткөндө биз жакабызды кармап эле анан Раске баштандырбайбыз, э? Бир четинен эми баягы жаш өсүп келаткан режиссерлор сестендик, ачыгын айтып. Булар бизди эмтип эле мынтип атса, булар таманында калбайбыз деген ойлор бар. Андан кийинкиси сүйүндүрдү да, эми баягы кыргыздын киносу бул эч качан өлбөйт экен. Кыргыздын киносу баягы кыргыз кереметтери деп эле Союз учурундагы кинолорду мактап эле жатып калабыз го. Анан азыркы кинолор андай эмес, мындай тигиндей депчи. Чын-чынына келгенде кыргыздын киносунун келечеги кең деген билдик да мынданчы. Эң сонун. Анан мына ушул фестиваль жөнүндө да келген катышуучуларды сиздерди таң калтырып, алгачында жаңылышпасам 2014-төн бери Карик фестивали. Жок, 2014 эмес, мына 2018 болду да. 2017, 2016 болуп калды го дейм, ошо жаңылбасамчы. 2 жыл өттү да, кыскасычы. 2 жыл өткөрдү. Ошол жылдан бери мынакей жаш өспүрүмдөр өздөрүнүн эмгектерин сиздерге тартуулап,
таң калтырып дагы келатат экен да, анын арасынан мыктыларды тандап деп атабыз. Ошол фестивалга катышкан өспүрүмдөрдү балким ата-энесине, балким чоңдордон жардам көрсөтүүлөр болуп калган учурлар болобу, же жалаң ошол өспүрүм жаш балдар өзүнүн эмгеги болуп чыгып атабы, кандай болот? Эми көмөк көрсөтүүлөр болот болуш керек. Талаптар коюлат. Бирок деген бизде эксперттер бар, ошонун үстүн текшерген, караган. Анан алардын айтымында, алардын баамында булар өздөрү тартты деген. Себеп дегенде көптөгөн сынакка катышкан тасмалардын арасынан чыныгы профессионал эле чоңдор көмөк көрсөтүп, көмөк көрсөтүү эле тим болбостон ошого өзү тартып койгон учурлар кездешсе керек, ошолорду катыштырбай. Бул жана катышып уткан балдар мен 100% кепилдик бере алам, алар өздөрү тартканда. Алардын өздөрү менен сүйлөшсөң эле мындай билинет да, өздөрү ошо тартып экенчи. Өзүңүз кинолор тартып атасызбы, тасмаларды? Өзүм азыркы учурда Тагдыр деген ошо социалдык бир жанрдагы бир тасма тартып атам. Ошо азыркы учурда көйгөйлүү маселелер тууралуу. Эми мен ойлойм, азыр ушу учурдан пайдаланып өзүмдүн тасмамды жарнамалаганда туура эмес болуп калат болуш керек депчи. Анан ошондуктан карек боюнча көбүрөөк айтып берсем. Жарайт, ушул карек боюнча анан бул кино лагерь ачылып атат да. Бул жакка кандай болуп атат? Ушул тармактары боюнча лагерь канча күнгө болот? Кимдер катыша алышат? Лагерге ошондой эле 7 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүм жаш балдар катыша алат. Буга деле кадимкидей сынак жарыяланган. Сынак болгондо бир менин үй бүлөм, менин досум деген темада сценарий жазып, ошол учурдагы багы жарыяланган даректер боюнча каттар кабыл алынган. Ошонун арасынан мына 80дей 90дой катышуучу калуучулар ошо өзүнүн билдирүүсүн берип, ошонун ичинен биз баягы карап чыктык да, аябай укмуш. Эми карап отурсаң биринен бири өтөт. Анан кээ бирөө чынын айтканда баягы чоңдор аралашып кеттиби деп дагы мындай бир күмөн болот да. Анткени деген укмуш философиялар жазган да. Философиялык терминдерди колдонуп аябай жазган. Анан кээ бирөө чынында өзү жазгандары көрүнүп турат. Баланын тили менен кадимкидей өзүнүн үй бүлөсүндөгү көйгөйлүү маселелерди жазгандар бар. Анын баарын окуп отуруп, анан лагерге дагы тандалып, Кудай буйрса мына быйыл көлдө ушундай бир өзүнчө бир лагерибиз болот. Ал жерде мындайча айтканда кинону нөлдөн баштап аягына чейин көрсөтүп беребиз, үйрөтөбүз. Жана ошондой эле Кыргыздын аттуу баштуу даңктуу ушу корифейлери келет. Мисал келтирсем, Садык Шернияз, Эрнест Абдыжапаров, Темир Бирназаров деген сыяктуу. Эң негизгиси ошо Болот Шамшиев, ошо өзүбүздүн корифейлерибиз келип, ошо өспүрүм балдарга ар бир күн сайын 10 күн болот. Ар бир күнүн ар бир корифей келип, өзүнүн мастер-классын өтүп, өзүнүн сабагын өтүп берет. Биз жалпы жонунан ошо 10 күн бою ошо балдарды кантип камераны кармаш керек, кантип ошол тартып алган материалдарды компьютерге көчүрүш керек, үйрөтүп иштеген жүрөт да. Кантип монтаждаш керек, үстүрттөн биз көрсөтүп, анан аягына бир 2 кино тартып чыгарабыз да, кыска кылып. Түшүнүктүү. Эми Карек фестивали эмне үчүн чоңдорго эмес, өспүрүмдөргө арналган фестиваль болгон? Себеп дегенде чоңдорго арналган фестивалдар бизде көп. Эң эле алгачкы Кыргызстан кыска метраждуу тасмаларынын өлкөсү, Бир дүйнө, ошол сыяктуу көптөгөн. Бирок ал жерде деле чектөө коюлбайт. Чектөө коюлбайт. Каалагандар катыша берсе болот. Бирок эми өспүрүмдөргө балким кичине эме мүмкүнчүлүк ал жерде баягы өткөнгө болбой калышы мүмкүн. Эми баары
өспүрүм деген өспүрүмдөн бар деген эмеси кичине адистиги жетпей калышы мүмкүн. Анан ошондуктан аларга дагы баягы биринчиден ушу кинону негизи кино деген бул идеологиянын куралы деп коет эмеспиз. Анан биз ушу өспүрүмдүн ошо өсүп келаткан балдарыбыздын тили менен дагы баягы бир ушул учурда болуп жаткан айлана чөйрөдө элибизде жерибизде болуп жаткан көйгөйлөрдү билели деген дагы ой бар. Анан үстүнө баягы фестиваль бул деген жакшы жактары, жакшы сапаттары абдан көп да негизичи. Биздин көрүүчүлөргө дагы биз тааныштырганда кызык болуп калды болуш керек, Азамат Арыков деп таанып келдик эле, сиздер Шаршенов деп өзгөрттүрүз. Эмне себеп болду? Шаршен деген менин чоң атам. Мен ошол кичинекей кезде ошо 7 жашыма чейин ошол чоң атамдын колунда чоңойгом, тарбиялангам. Анан 1-класста мектепке келип эле баягы мугалимдер келип балдарды фамилияларын сурап атканда мен Арыков экенин деле билчү эмесмин андачы. Шаршенов деп койгом, баягы Баланчаев, Түкүнчөев деп балдар айтып атса, булар өзүнүн бир чоң атасынын эмесинен айтып турган офту кошпот окшойт деп турду. Шаршенов деп койгом да. Анан жас болгон Шаршенов деп. Анан кийин апам ай сен Шаршенов эмесиң, сен деген Арыковсуң деп барып кайра оңдоткон да. Көптөгөн документтерге, ошо журналдарга ошо Шаршенов болуп кетип турулчу. Анан мен дагы ошол кийин ошону максат коюп Шаршенов болгум келип жүргөн. Анан ал чыңын албай жүрүп, ана болот, мына болот деп жүрүп, анан бир күнү Арыков менен таанылып кеттим. Ошондо деле болбой эле Шаршенов болгум келип, анан азыр өзгөрттүңүз. Сизге ыраазычылык билдирели, келгендигиңиз үчүн, жакшы маалыматтар бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бизде конокто Карик фестивалынын куратору, актер, режиссер Азамат Шаршенов болду. Ыраазычылык билдиребиз, чыгармачылык болсун. Рахмат сиздерге дагы тунук эфир каалайбыз, ишиңиздер ийгилик. Жаңы мундуктар. Биз программабызды улантабыз.